Allah'ım okuluğan berekeli uyuk ayatların urmatında elibizge, jurtubuzga amandык bергin, тынчтык bергin. Mamleketibizdi ar kандай kırşıklardan, baleylerden, özgöçö tabiat kırgızlarından özüň saktagın. Koomumuzda ar daim ынтымак, достук, биримдүүлүк болсун. Жараткан Кудайым ар бирибиздин үй бүлөбүзгө саламатчылык, аманчылык берсин. Ат-tayyibin tahirin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Урматтуу биздин Hazreti Muftiyüz Zakirov Abdullah Iskары, koş gelipsiz. Bugünkü iş-çarany uyuşturup жаткан биздин муфтиятка, din комиссиясына, ошондой эле облустук казыятка, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым октуу өкүлү Жетикенов Бакытбек Жеңишбековдун атынан жана аппарат атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты урматтуу президентибиздин жарлыгы менен бекитилген улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун, ошондой эле 2021-26 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясын, ошондой эле Кыргыз Республикасында үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында муфтият тарабынан абдан бир маанилүү иш-чара белгиленип отурат. Алдыда бир жакшы бир маанилүү, абдан маанилүү роликтерди көрдүк. Кыйын доорлордо биздин келечек урпак иманда, исламда бекем болсун, диндин баалуулуктарын унутуп калбасын деп, кыйын мезгилдерде дагы биздин ата-бабаларыбыз өзүнүн динин бекем тутунуп, ибадаттарын тургузуп, bir боз үйдүн ичинде 11, 12, 15 уул кызды тарбиялап, татынакай, адеп ахлактуу, илимдүү, билимдүү, ыймандуу, адеп ахлактуу кылып тарбиялап өтүп кеткен ата-бабаларыбыздан жараткан өзү ыраазы болсун. Мына ошол доорлордогу устаздардын колунан таалим алган мына Султан Кожа атабыз отурат, Абдулвахап дамынабыз отурат, мына көптөгөн уул мундагы устаттарыбыз отурат. Диндин баалуулуктарын коомго жеткирүүдө түнү күнү кызмат кылган биздин диний кызматкерлерибиз отурат. Мына карасаңыздар, чач сакалы агарган. Сиздердин бул мээнетиңиздердин аркасында чач сакалыңыздар агарып отурат. Албетте мунун ажыр сообу жараткан Кудай Таала тарабынан берилет. Андыктан урматтуу диний кызматкерлер, урматтуу биздин мекенибизге кызмат кылып келе жаткан жетекчилер, укук коргоо органдары, аталарыбыз, апаларыбыз, баардыгыңыздардын мекен үчүн, дин үчүн талыкпай кылган кызматыңыздарды жараткан Кудайым өзү кабыл кылсын. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда мамлекет менен диндин өз ара мамилеси мыйзамдуулукка, өз ара урматтоого жана кызматташууга негизделген. Бул багыттагы иштердин негизги укуктук негизи болуп, дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы эсептелет. Мыйзам ар бир жарандын абийир жана дин тутуу эркиндигин камсыз кылуу менен бирге диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салууга жана коомдук коопсуздукту сактоого багытталган. Урматтуу жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекитилген улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу мамлекетибиздин өнүгүүсүнүн жаңы идеологиялык багытын аныктады. Бул документ улуттук баалуулуктарды сактоо менен заманбап өнүгүүгө жетишүүнү көздөйт. Аталган уңгу жол диний мекемелердин дагы коомдук аң сезимди калыптандыруудагы жоопкерчилигин арттырат. Мындан тышкары, журтбашчыбыздын жарлыгы менен бекитилген 2021-2026 жылдарга Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын аныктап берди. Концепциянын алкагында төмөнкү маселелерге өзгөчө көңүл бурулууда. Диний сабаттуулукту жогорулатуу, салттуу диний баалуулуктарды бекемдөө, экстремизмдин жана радикализмдин алдын алуу, мамлекет менен диний уюмдардын кызматташтыгын өнүктүрүү, жаштарды туура жана диний багытта тарбиялоо.
Ошондой эле ажообуздун жарлыгы менен үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча маанилүү чечим кабыл алынган. Бул жарлык ысырапкорчулукту азайтууга, социалдык жана салмактуулукту сактоого жана улуттук үрп адаттарды туура нукта өнүктүрүүгө багытталган. Ал эми 2022 жана 2027 жылдарга улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү боюнча улуттук программа, улуттук өзгөчөлүгүбүздү сактап калуу жана кийинки муундарга өткөрүп берүү багытындагы мамлекеттик саясаттын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалык өнүгүүсүндө 2024-2024 жылдарга карата 40 кадамдан турган стратегиялык планы өзгөчө мааниге ээ. Бул стратегия төмөнкү багыттарды камтыйт. Муфтияттын башкаруу системасын өркүндөтүү, диний билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, кадрларды даярдоо жана резерв түзүү, санариптештирүү иштерин күчөтүү, коомдогу диний маданиятты жогорулатуу, эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү. Бүгүнкү күндө муфтият коомдогу актуалдуу маселелер боюнча активдүү иш алып барууда. Айрыкча, үй бүлө институтун бекемдөө багытында кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Үй бүлө коомдун пайдубалы. Ошондуктан никенин бекемдиги, ата-энеге урмат көрсөтүү, балдарды туура тарбиялоо маселелери ар дайым көңүл борборунда болууда. Ошондой эле аялдардын коомдогу орду, үй бүлөдөгү ынтымак, кайнене менен келиндин өз ара сый мамилеси боюнча агартуу иштери уюштурулуп келет. Зордук зомбулуктун бардык түрлөрүн алдын алуу дагы муфтияттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Ислам дини мээримдүүлүккө, сабырдуулукка жана адилеттүүлүккө чакыраарын эл арасында кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө жана жума баяндарында байма-бай айтылууда. Андыктан урматтуу диний кызматкерлер, бүгүн 7 миллион калктын ичинен сиз менен бизге эл, коом, жетекчилик ишенип, Кудай Таалам тагдырыбызга жазып, бүгүн диний кызматкер болуп, динибизге кызмат кылып атабыз. Иншалла мен ишенемин, сиздер күнү түнү динибиздин баалуулуктарын коомго жеткирүүдө жакшы кызмат кылып атасыздар. Кудайым буйруса мындан ары дагы белди бекем бууп, ушу журт башчыбыздын ишенимин аткарып, Кудай Таала тарабынан берилген бул жооптуу кызматты жакшы так аткарууга иншалла бел байлайсыздар. Ушул биздин жыйыныбызга атайын убакыт бөлүп келип катышып, көңүл буруп атасыздар. Кудай Таалам сиздердин дагы көзүңүздөрдүн кубанычы болгон үй бүлө, бала чака менен, эл журт менен, жоро жолдош, достор менен, неберелер менен, коло коңшулар менен аман болуңуздар. Жараткан Кудай Таалам өзүнүн назарын салып, элибизди, журтубузду жамандыктан, асмандан жерден келүүчү балелерден, зилзаладан, жанагындай селдерден, апаттардан, оору илдеттерден мекенибизди, коомубузду сактаган болсун. Диним ислам, өлкөм Кыргызстан деген сөздүн өзүнчө терең мааниси бар экендиги байкалып турат. Себеби дегенде мамлекет менен дин эч качан бири-бирине каршы күч эмес. Тескерисинче мамлекеттин өсүп өнүгүүсүнө адеп ахлак жактан, ыйман жагынан, ынтымак, биримдиктин күчөшү жагынан экөө биргеликте соккон кош жүрөк сыяктуу деп түшүндүрсөк болот. Мына президентибиз тарабынан кабыл алынган бир катар бекитилген жарлыктар бар. Ошол жарлыктарды аткарууда, дин чөйрөсүндөгү саясатты алып барууда ушул диний уюмдардын арасынан сап башында турган Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дагы өтө жигердүү чоң иштерди алып барып келүүдө. Бул боюнча улуттук агенттик менен кызматташтык, анын ичинде Скол облусундагы кызматташтык жөнүндө тууралууда кыскача маалымат берип өтөйүн. Мына президенттин эң эле башында жогоруда айтылгандай, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун ишке ашырууда бардык мамлекеттик органдар, анын ичинде диний уюмдар бардыгы тартылып атат да. Бул мамлекеттин келечеги үчүн. Мындайча айтканда, уңгу жолдун негизги максаты мамлекеттеги биздеги улуттук каада салт, нарк насил, үрп адатыбызды сактап, аны менен бирге өнүгүүгө карай бет алууну көздөйт. Ошол эле учурда ислам дини дагы улуттук каада салттарды, жергиликтүү үрп адаттарды сыйлоого чакырат. Бул жагынан алганда ислам дининин ролу уңгу жолду ишке ашырууда дагы зор мааниси бар. Ошондой эле экинчиси, бул диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча концепция президент тарабынан кабыл алынган. Бул концепцияга дагы бардык мамлекеттик органдар иш алып барууда. Ошондой эле өзгөчө баса белгилей кетүүчү нерсе, бул
мамлекеттик концепцияны, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты концепцияны ишке ашырууда координациялоочу орган катары улуттукка кеттик. Мына Ысык Көл облусундагы муфтияттын Ысык Көл облусунда өкүлчүлүгү менен биргеликте бир топ иштерди алып бардык. Андан сырткары мына көрүп атасыздар, бул концепциянын алкагында светтик принципти сактоого жетиштик. Ошондой эле конфессиялар аралык ынтымакты бекемдөөгө, андан сырткары дагы диний негизде чыр-чатактарды болтурбоо аракеттери көрүлдү. Аны менен бирге радикализм, экстремизм, терроризм жаатында каршы турууда ислам дининин өкүлдөрү, дин кызматкерлеринин орду чоң экени байкалат. Себеби дегенде радикализм, экстремизмге каршы турууну бирден бир жолу маалыматтык күрөш. Аларга каршы контр аргументтерди тартуулаш үчүн сөз түрдө туура маалымат жеткирүү керек. Бүгүнкү күндө динди жамынып алган ар кандай чагымчыл күчтөр сөз түрдө өзлөрү атайын сабатсыз адамдарды пайдаланып, өзлөрүнүн кылтагына түшүрүүдө. Бирок бул учурда биз мамлекет катары дин кызматкерлеринин баардыгы биргеликте, биз чоң иштерди биргеликте ынтымак менен эри шаркакта бир жагдан баш бир жеңден кол чыгарып биргеликте иш алып барып келатабыз. Барыңыздарды бүгүнкү диним ислам, өлкөм Кыргызстан, Муфтият кече бүгүн эртең аттуу көчмө жыйындын Ысык Көл жергесинде өтүп жаткандыгы менен чын дилимден куттуктайм. Албетте бүгүнкү иш-чара өзгөчө. Мына диним ислам, өлкөм Кыргызстан ошол мекенди сүйүү бул жерде албетте ушул нерсеге көрө мына басым жасалып атат. Мана бүгүн ошо Азирети муфтийибиздин 40 адамдан турган иш мерчемин алкагында биз бүгүн областын аймагында көптөгөн иш-чараларды кылып атабыз. Албетте мамлекетке болгон биздин салымыбыз бул албетте тазалык. Тазалык дегенде эмне? Мына тоо таштарыбыздын таза болушулугу, областтарыбыздын, райондордун, көчөлөрдүн, мечиттердин, үйүбүздүн таза болушулугу. Жана кийип турган кийимдерибиздин таза болушулугу. Мына имамдарыбыз апапакай болуп, татынакай көрүнүп турат. Мана кандай көрүнүш? Жана ички дүйнөбүздүн таза болушулугу. Ички көрүнүшү таза болгон болсо, демек бул оңолуу, бул өсүү. Мына ошо мамлекетке болгон кошу салымыбыз ушул. Ошон үчүн бир аалым айткан экен: малың барда мына дос, малың кетти кана дос. Жаның барда жана дос, жаның кетти кана дос. Малың барда хайыр кыл, акыреттин жайын кыл. Жайыңды кыл да жайлап ал, жан озуру кайда бар? Жаннат деген жайда бар. Тартайын десең тизген жок, куйругу жок, жалы жок, жыгачтан атка минебиз деп табыт айткан экен. Аркаларга атаң жок, эркелерге энең жок, чыгайын десең эшик жок, караң көрө кереби дейт да. Бул жашоодун негизги максаты ушундай кыска, албетте акыретти түшүнүп, жараткандын буйругун таап жашаган болсок, албетте чоң багытка ээ болобуз деген үмүттөбүз. Сөздүн акырында урматтуу жыйын катышуучулары, мен сөзүмдү кыскара кылайын. Алла Таала элибизге тынчтык, мамлекетибизге өнүгүү, журтубузга ынтымак берсин. Жараткан ар бирибиздин кылып жаткан иштерибизге ийгилик, оомат каалай берсин. Barыңарды Кудайым колдосун, барыңардын илимиңер өссүн, барыңардын денеңер сак болсун, барыңар ушу Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи пайгамбарыбыздын акыйкы мураскору болуп, кыямат күнүндө муфтийибиз баш болуп, казыкелер баш болуп, имамдар баш болуп, ушу Кыргызстан элин кыямат күнүндө бейишке башташыңарды Кудайдан тилеймин. Барыңарга Кудайым ден соолук берсин, барыңарга Кудайым илим берсин, барыңарга Кудайым береке, кут, кубат берсин. Барыңарга Кудайым тынчтык, эли журтубузга тынчтык берсин.